Kandın analizi. Salam. Sen çımın karmap jatasың mı? Жоқ, атам мени мушташ иримине жаздырды. Ошондо кинодогудай мушташасың да, Албетте, киного да тартылам, башкы каарманды да ойнойм. Кия! Жел тегирменди ми? Димдимыч, эртең экинчи сабакка барасың да, Ооба. Эң сонун. Анда эртең менен эрте кандын анализин тапшырабыз. Канбы? Эмнеге? Спорт менен машыгуу үчүн ден соолугуңду текшертүү керек. Баса, эртең менен эч нерсе жебегин, макулбу? Эмне? Апа, эгер башка спорт менен, шахмат менен алектенсемчи, анда кан тапшырбаймынбы? жатасыңбы? Жок. Анда жакшы. Кан жөнүндө атам мага эч нерсе айткан эмес болчу. Кыязы биздин каарман коркуп жатат окшойт. акан эмне ушунчалык эле коркунучтуубу? Эч кандай. Адамдын денесинде көптөгөн түтүкчөлөр бар. Ошол тамырлар аркылуу кан алып өтөт. Кан кычкылтек менен тамакты бардык клеткаларга токтобой жеткирет. Көмүр кычкыл газын алып зыяндуу микробтордон коргойт. Денең сак экенин же андай эмес экенин билүү үчүн кан тапшырыш керек. Эң так анализ венадан алынган кандан билинет. Анын жыйынтыгында дарыгерлер баары жайындабы түшүнө алышат. А болбосо убагында дарылоону сунушташат. Көрдүңбү? Бул коркунучтуу деле эмес. Жана да таптакыр коркунучтуу эмес. Канды ач карын бериш керек. Ал кандайча? Эгерде тамак ичип алсамчы? Анда кан алынбай калат да. Жакшы. Эмнеге жакшы? Жөн эле. Бүттү. Мен уктаганга кеттим. Сен чын эле корккон жоксуңбу? Эмнегедир мен ага ишенген жокмун. Эй, силерге эмне? Сага болбойт да. Келе. Ой, апам келатат. Димдимыч, сен эмне унутуп калдыңбы? Кан тапшыргандан кийин тамактана бер. Жөн эле койсо кантет? Бас, даярдан. Качып кетейин деп жатасыңбы? Сен деген башка каарман болгуң келип жатпады беле? Сен жөн эле коен жүрөп турбайсыңбы? Жок, андай эмес. Жок. Коркок. Мен баары бир барбайм. Нолик, жардамдаш. Даярсыңбы? Азаматсың, Димдимыч. Жүрү кеттик. Рахмат. Силер менен экинчи достошпойм. Кандын анализи өтө жоопкерчиликтүү иш. Буга чейин анализ микроскоптун жардамы менен жасалчу. Заманбап лабораторияларда адамдарга акылдуу машиналар, анализаторлор жардам берет. Алар анализди тезирээк жана ката кетирбей жасашат. Сен кан тапшыргандан кийин пробирка чыныгы сапарга чыгат. Лабораторияда бир анализатордон экинчисине өтүп, ар бири канды өз алдынча текшерет. Андан кийин маалыматтар күнү бою чогултулуп, анализ даяр болот. Ал эми натыйжасын электрондук почта аркылуу да алса болот, жана эч жакка баруунун деле кажети жок. Бул чын эле абдан жакшы, Мына эми сенин айыңа биздин досубуз жок болуп калды. Ооба, анын корккондугунан менин күнөөм болсо мынчалык эле. Оңдочтор, силер кайдасыңар? А менде диплом бар. Эки үчүн берилди. Сен кан тапшырдыңбы? Корккон жоксуңбу? Жок. Мына
Азамат. Эми сен биз менен достошосуңбу? Албетте. Анда мага кайсы бир ыкманы үйрөтөсүңбү? Ал эң оңой. Вау! Тия! Жақын